Устаз, биз жалаң кыздарбыз. Бизде уул жок. Ошого мен төрөп баламды апамдарга берсем болобу? 3 күндүк же 40 чыгарып сурайын дегеним, анын сүт акысы кандай болуп калат? Мен жакында төрөйм буюрса, жок, караш керек. Баланы андай кылып бербеш керек. Бала өзү сүт эмем деп турсачы, аны сүттөн чыгарып коюу жакшы эмес да. Куранда мындай дейт: "Вал валидат юрди'на ауладахунна хауляйни камилайни." Энелер өз балдарын 2 жыл эмизсин. Эгер өзү эмбей калса го мейли анда. Бана бала эмип аткан учурдан кен чыгарып коюп, эне бул жакта отурса сүтү менен. А тиги энени сүтүндөй пайдалуу нерсе жок балагачы. Мейли кичине чоң эме болуп калганда, жоксо чогуу берип караштырса деле бизде болуп келген урп адатта деле бар го. Бирок ол сүт маселесине келгенде эненин мээрими болсун. Кээде Кудай сактасын, эне ооруп калат, сүт чыкпай калат. Ар кандай нерселер болуп калат ошондо багып алган учурларда. Же таштап кетип калган учур болуп калат туган. Кээ бир иманы жок ушундайлар да болуп калат. Бирок алхамдулилля бара болсо, эне кантип булат неме ушунча төлөгөндөн кийин, Алла мээрим бергенден кийин сүт берип атса, сүттү ол биз чыгара албайбыз да. Ким сүт жасай алат? Бардык эле энеден сүт чыгарбайт, анда эле билесиңер да. Ушу баланын урматына Алла таалам сүт чыгарып атат. Анда ошону бербей койсо кандай болот анан? Кээде андай мисалы, кээде ошо төлөгөндөн кийин бир аз кайрап боюнда болуп калат, сүт бузулуп кетет. Дагы бала ичпей калат. Мейли бала өзү ичпей калса, бирок бала өзүм ичем деп атса, аны бербей койгон шариятта жакшы эмес бул.